Октябрь инкылабынын бешиги деп аталган жер. Санкт-Петербургдагы 100 жыл мурунку окуялар Орусияны гана эмес, дүйнөнү өзгөрттү. Советтик доордо тартылган көркөм тасмалары окуяны укмуштуудай сүрөттөйт. Ишкерлер, дыйкандар жана аскерлер кышкы сарайга кол салып, бийликти элге алып берет. Бирок чынында большевиктер төңкөрүш уюштуруп, биринчи коммунисттик мамлекетти негиздешкен. Бүгүнкү күнү кышкы сарай музейге айланган жана инкылаптын 100 жылдыгына арнап катылган портреттер көргөзмөгө коюлду. Бир сүрөттө царь Александр II көрсөтүлгөн. Сүрөт инкылапчылардын эски орус түзүмүнө карата жек көрүүсүн айгинелейт. Ал бир гана сүрөт чыгармасы болгону менен 1917 жылы болгон окуяларды мыкты түшүндүрөт. Арине бүгүнкү күнү Орусиянын жаш мууну Октябрь инкылабына карата кызыгуусу өчүп бараткандай. Мисалы, 100 жыл мурун болгон окуялар Франциядагы Бастилия күнү сыяктуу белгиленбейт. Ага 2017 жылдагы орус бийлигинин 1917 жылы болгон төңкөрүштү эскергиси келбегени себеп болууда. Эл колдоруна курал алып, топтошуп, полицияга каршылык көрсөткөн идея, инкылап идеясы, учурдагы бийликтин идеологиясына дал келбейт. Кайрадан бийликтин саясатына каршы чыккандар чогулууда. Санкт-Петербургдагы өкмөткө каршы нааразылык акция инкылапка алып барбайт. Бирок тургундардын чыныгы кирешеси төмөндөп жаткан сайын Кремль каршылык акцияларынан кооптонуп турган кез.